Рахила Сангилова Жалал-Абад областық китепканада эмгектенгенне 25 жыл болгон. Айтымында имарат чатырынан суу тамып, ал жерге челек коюп келишет. Бөлмөлөрдө тар болуп, китептерди койгонго орун жетишсиздигинен коюлган текчелерге кошумча улап китептерди орноштуруп келишүүдө. Мындай көйгөйдү чечип берсе жакшы болмок дешет. Местабыз тар мына өткөнү полкалар жетишпей үстүнө полкада кактырдык мына китеп үстүнө коебуз деп. Азыркы күндө место тар, жаңы здание, имарат курабыз деген бул давно айтылып келатат. Но биздин хранениябызда үстүнөн тамчы агат. Кадимкиде челектерди коебуз, үстүнө банялер жабабыз. Кадимкиде китептер суу болуп атат, иштен чыгып атат китептер. Анан крыша протекает действительно. Жамгыр жааган эле биздин уже башыбыз ооруйт да. Үйдө отуруп алып, каякта эмне өтүп кетти экен дагы деп, уже эртең келип ошону да карайбыз биз. Окурмандарды китепке тартуу учурда мезгил талабы. Ар бир китепканага жарандарды алып келүүгө жакшы шарттуу имарат болсо, бул окурмандарды көбөйүүсүнө өбөлгө болмок. Мындай көйгөйдү көмүскөдө калтырбай чечүү керек дешет окурмандар. Сөзсүз түрдө биринчи китеп окуш үчүн шарттын керектиги абдан маанилүү. Шарт болбосо окуш абдан татаал. Анан негизинен эле айтканда бүгүнкү китепканалардын абалы негизинен жакшы эмес. Кышындасы суук, шарттар түзүлгөн эмес. Эгер шарттары жакшы болсо, бизде да кыргыз окурмандар көбөйүп калмак. Анан айта кетчү нерсе бул биринчи жагы, экинчи жагы биз китепканалардын популярдуулугун көтөрмөй сайын эч качан бул жерге окурмандар өздөрү басып келүүсү кыйын. Бул имарат архивинде аскердик комиссариат, укуктук борбор жана дыйкандардын чайканасы болгондон кийин 1926 жылы Жалал-Абад областык китепканага берилген. Авариялык абалга кептелгенине көп эле убакыттар болуптур. Кызматкерлер эскини эптеп иш ыргагын жүргүзүп келишүүдө. Мында 15 кызматкер иш алып барат. Жалал-Абад областык китепкананын жетекчиси Сейликан Аталиева жылулап имаратты жаңылоого аракетин улап келет. 2023 жылга имаратты жаңы курууга аракеттер көрүлүп, сметалык баасы чечилип, курулуш башталарын айтат. Азыркы учурда ушу китепкананын имаратынын долбоорлору такталып, ошол эле учурда сметасы кайрадан эсептелип атат. Буга чейин смета эсептелинген. Биринчи 51 миллионго, экинчи 62 миллиондук, анан азыркы күндө 87 миллионду чамалап атат. Азыр толук бүтө элек, буюрса ушул марттын башына бүтүп калат. Анан биз ойлойбуз, быйылкы жылы ушул китепкана курулуш иштери башталат деген ойдобуз. Жалал-Абад облусу боюнча 195 китепкана бар болсо, 407 кызматкер иш алып барышат. Дагы 2 китепкананын имараты да жаңыланууга муктаж. Барышнай Жанузакова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.